Assalamu alaikum, hurmattуу kırgız elim, hurmattуу bekендаштар. Amansızlarбы, тынчсыздарбы? Кирип келген 2021 жыл ийгилик жылдардан болсун. Жакшы билесиздер, 2020 жыл бир эле Кыргызстан, кыргыз эли үчүн эмес, дүйнө эли үчүн өтө оор жылдар болду. Көрдүңүздөр, кыргыз эли үчүн айрыкча өтө оор жылдар болду. Себеби дүйнө элине таанымал дини исламда өтө орду чоң дин аалымдары бул ааламдан кайтып кетти. Кыргыздын эмне деген акындары кайтып кетти. Бул 5 күндүк өмүрдө ушундай экенбиз. Кудайдын буйругу менен жарык жашоого келет экенбиз, каярдан кете берет экенбиз. Бул да бир Кудайдын буйругу экен. Орто муун жашына же кичүүсүнө карабайт экен. Аллах Таала качан жараткан болсо, качан алып кетем десе алып кете берет экен. Урматтуу bekендаштар, биз 2021 жылдын башында турабыз. Чоң атабызды алып келгенибизге почти бир жумага жакындап калды. Мен атайын видео менен сиздер менен бөлүшпөй аткам. Кудай кааласа, мен азыр бүгүн 2 январга карап калды. Мен азыр бул жагы Чүй областы, Ысык Көл областына чейин ушундай бир иш сапары менен сапарга чыгып кетип атам. Чоң атанын азыр түнкү саат 12-1лерде дуасын алып коеюн деп кирип, жылуу тамак алып кирип, дуасын алып, анан чоң атанын дуасын алып чыгайын деп турам. Кудай кааласа, үйдө да ошол өзүмдүн ата-энемдин дуасын алып алып, ушундай узак сапарга чыгып кетебиз. Албетте, биз бир гана жалпыңыздардын бир нерсеңиздерге муктажбыз. Ал муктаждык болгону дуа. Дайым биз узак жолдордо, узак сапарларда, кандуу жолдордо, чоң жумуштарда жүрөбүз. Элдин иши менен жүрөбүз. Ошондуктан дайым дуаны токтотпостон, үзбөстөн дуа кылып туруңуздар деп мен суранар элем. Чоң ата, бир кыскача бир 2 ооз гана суроо берем. Кантип атасыз анан? Жакшы. Ден соолугуңуз кантип атат? Ден соолугум да жакшы эле. Жаңы конуш кут болсун. Рахмат. Көнүшүп калдыңызбы? Көнүшөбүз анан көнүшпөй экен. Жакыныраак алсаңыз, бери жакыныраак келиңиз. Деги жактыбы биздин жаңы конушубуз? Жаңы конуш жакшы, жакты. Эмнеси менен жакты чоң ата? Эми бардык эле жагынан жакшы. Үй, маданият, жашоо шарт бардык эле жакшы. Бардык ордун да. Өзү Сиз мындай жерге будан бир 50 жыл мурун, 40 жыл мурун, 30 жыл мурун келип жашашыңыз керек эле. Сиз негизи ушундай жашоого татыктуу кишисиз. Анткени сиз Кыргызстандын бүтүндөй жерлеринде иштеп жүргөн кишисиз. Чоң ата боюнча биз 1935 жылы төрөлгөн болсо, 35 жылдан да мурун төрөлгөн. Ошол жылдан бери карай час бөлүм болуп, кадимкидей документальный фильм чыгат жакында. Бул фильмде багында жашоосунан башынан өткөргөн ар бир кадамдары менен бүтүндөй кыргыз элибиз үлгү алып, билгенин бизге таштап, үйрөтүп, акыл насаатын айтып кетсе экен деп мен сиздер менен бөлүшөм деп турам. Кудай кааласа, аны да күтөбүз иншалла. Чоң ата, биз ушундай бир узак сапарга чыгып атабыз. Кечеден бери сизге айтып аттым го. Бир жакшы дуаңызды бериңиз. Анан урматтуу bekендаштар, чоң атаны эч кандай камсанабаңыздар. Мындай күндө жылуу тамак менен, бардыгы условияда, эч кандай эшикке чыкпастан, үйдүн ичи жылуу. Мен азыр куртка менен ысып кеттим, чындыгында тердеп. Футболка чаңырына чоң атабыз отурат. Үйдүн ичинде ысык суу, муздак суу, бардыгы кыскасы. Анан бул жерде күндө карап турган, ушул жерде карындаштарыбыз бар, өзүбүздүн балдар бар. Кыскасы, эч нерседен камсанабаңыздар. Бардыгы эң сонун болгону чоң ата үчүн дагы да биз дагы жалпыбыз дуа кылып турабыз иншалла. Келиңиздер, бирибизге сонун дуа бериңиз жолубузга. Dilegen dileğinizi versin. Maksatlarına yetkili. Uzun ömür versin. Müslümanlar çekleri 124 yaşta yaşagıla. Ol yaşayda uğru sırkı görmegile.
Tınçılık amancılıkta bağlı bolgula. Önü ösüp. Şu. Oğul öylep kız verip. Eldin biri köldün jeti olup. Yaşagıla. Din İslam'a meyil namaz kon bolgula. Namazı taşlamagıla. İşin ergeli vac versin, harekatın erge berekat versin. Algıla aldırmagıla, julgula juldurmagıla. Yolun ağır olsun. Allah Teala'nın var arnıgan jakşılıklarını silerge olsun. Siler maksatыңarga жеткиле. Mana şunçalık kamkorluk kılgandığınlar için ben ming merse razımın. Versin Allah Teala. Arkalardan dile dua kılıp duramın namaz sayın. Allah halasa. Pervedigar özü koldursun, özü caldasın. Özü kamkorluk kılsın. Allah'a ekber. Rahmat çoğun ata, rahmat. Oğurbanız, dil soltuğunuz, hurmatlı mekendeşler, çoğun atan taşlap koyup kettat dep de oyloğunuzlar. Ekran артында биздин çoğun atабызга тынбай күн санап 2 mal 3 mal тамагын алып кирип аткан бир туугандарыбыз бар. Эчтекеден камсанабаңыздар, бардыгы эң соңу Кудай буйрса. Мен деле күндө 1 mal 2 mal мына келип çoğun атадан кабар алып сүйлөшүп 1-2 саат убактымды ушул жерде бөлүп туруп атам иншалла. Менин эң башкы ниетим ушул болчу. Çoğun ата мени ушул үйлөрдө жакындатып болушунча жакын жерде күндө келип кабар алып дуасын алып турсам деп Kudaydan ушундай жалбарып ниет кылгам. Кудайыма шүгүрлөр болсун, ниетиме, максатыма жеттим иншалла. Çoğun ата мейилиңиз анда. Жакшы отуруңуз, Жакшы отуруңуз. Бизге Кудай ак жол берсин, Тарсан болбоңуз, кыжаалат болбоңуз, мен келип калам, эмеспи? Балдарга, кыздарга дайындап койдум. Бардыгы сонун Кудай калса, эмеспи? Мейилиңиз, кыжаалат болбоңуз. Рахмат. Достор, мына бул жакта көргөз койсоңуз да болот. Тамак ашын ысыта турган холодильник, муздаткыч, ысык суу, муздак суу. Кыскасын айтканда, бардыгы эле мынакей кадимгидей условия. Ысык суу, муздак суу, тефаль, термос, тамак ысытылган эмелер, микроволновкалар. Бул жакта мынакей холодильникте тамак аштар Кудайга шүгүр. Мынакей ушундай чоң атабыздын жашоосу. Бул жакта болсо дагы кыскача көргөзүп койсом жакшы билесиздер. Буга чейин деле кадимгидей бул жерге кирип, дарат ушатып, даратын алып, бет колун жууп, кадимгидей эле жашоосун улантып атат иншалла. Мына ушундай достор, аман болуңуздар, тынч болуңуздар, жакшылыктарда көрүшкөнчө бизге дагы дуа кылып туруңуздар. Биз бирок бул видеону 2 күндөн кийин кой беребиз. Жакшылыктарда көрүшкөнчө Кудай кааласа дагы 1 жумадан кийин чоң атаны сиздер менен байма бай бөлүшүп турам иншалла. Ассаламу алейкум.